Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мына Кудай буйрса, бизде Ысык Көл областында, Каракол шаарында ушундай жетишкендик болуп, буйрса мына ушундай стадион курулуп, салынып, ушундай көрүнүш болуп отурат Кудай буйрса. Мына бүгүнкү күндө ачылышы болуп, бүгүн 2025-жыл 23 майда ушул стадиондун ачылышы болуп, Кудай буйрса президентибиз келип ачылышын кылып, мынакей эл менен биргеликте кубанып отурабыз. Кудай кут кылсын. Мына мындай стадионду, мындай көрүнүштү биз ушул эле сыналгыдан, ушул эле телевизордон, чет өлкөнүн стадиондорун көрүп суктанчу элек. Мына Кудай буйрса бизде да Кыргызстанда, Ысык Көл областынын Каракол шаарында бизде да ушундай стадион курулуп, салынып, ар бир кыргыз жаран кубанып, сүйүнүп отурабыз Кудай буйрса. Мындан ары эмне демекчибиз? Кудай ушу келечекте жаштарыбызга ыйман ынсап берип, ушу спорт менен өнүп өсүшүнө, баардык ушу жаштарга чын ден соолук, спорт ден соолуктун булагы дегендей, ушул стадиондон мен деген мыкты футболисттер өнүп өссүн. Мына өкмөтүбүзгө, ушу башчыларыбызга, президентибизге чоң ыраазычылык билдирели. Бул да болсо Кудай буйрса мына чоң жетишкендик. Көз кубанат, жүрөк сүйүнөт. Кудай буйрса ушул стадиондон мен деген жаштар, мыкты футболисттер чыксын.